Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Андан соң жашоодогу мугалимибиз пайгамбарлардын эң акыркысы Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана салаваты болсун. Ассалому алейкум ардактуу телекөрүүчүлөр. Рамазан 2016 долбоору өз эфирин улантат. Кызматыңыздарда Акчолтой Аскар Али уулу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, башында сиздерге эскерип кеткендей эле эфирибиздин экинчи бөлүгүнө дагы келип кеткен жерибиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, буюрса биз устазыбыз Мыктыбек Арстанбек менен жашоодон максат деген теманын алкагында маек курмакчыбыз. Бизге байланышка чыксаңыздар болот. 91 70 70 жана ошондой эле 88 50 кыска номерларына СМС аркылуу суроо берип, жооп алсаңыздар болот. Биз менен кызматташкан тараптар Ала Тоо колбасалары жана Бонжур кондитердик азыктары жана ошондой эле Дил азык басма үйү. Алардан Аллах ыраазы болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе биз эфирибизге киришели. Катардагы эле бүгүн дагы биздин студия шаңга бөлүнүп турат. Анткени устазыбыз коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, устазыбыз Мыктыбек Арстанбек. Устаз кетер. Ассаламу алейкум устаз. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Устаз, орозо кандай өтөт? Орозо. Алхамдулилlah. Мен жылда орозо кармаганда биринчи жолу кармагандай боло берем. Алхамдулилlah. Бир жерин калып калды, бир жерин кыла албай калдым, бир нерсени кармай албай калдым, бир нерсеге жетпей калдым, убакыт өтүп кетти, уктап калдым деп ушундай өтө берет. Жылдагыдан бул жылкы орозонун айырмасы бар болуп атабы устаз? Мен үчүн бар. Кандай айырмалар? Былтыр мен тарабы окуй албай алгам. Орозодо 30 күн деген долбоор менен алек болуп, Аллах субханаху ва таала чачкан ушул соопторду жыйнай албай калгам. Быйыл эми окуп атам. Алхамдулилlah. Устаз, анда эмесе бүгүнкү темага киришсек, өзүңүзгө маалым болгондой эле жашоодон максат. Ар бир адамды ойлондурган, же болбосо ар бир адамга тийиштүү болгон маселе да, устаз. Бисмилlah. Максат деген эмне өзү? Максат Сөз семантикасында эмнени билдирет? мага суроо устаз. Максат кандайдыр бир чекке, же болбосо кандайдыр бир белгиленген бир жерге жетүү, адамга бир Араптан келген сөз бул. Касада. Эмнени айтат арабча? Касада билбейт экен устаз. Бир багыт болсо керек, багыт. Багыт. Жана максат. Ошондон келип максат болуп калды. Бир белгиленген жерге жетүү. Максат менен кыялдын айырмасы эмнеде? Максат менен кыялдын айырмасы, устаз, менин жеке түшүнүгүм боюнча, максат бул адамга максатка жетүүнүн жолу тартиптелип көрсөтүлгөн да. Могу нерселер аткарсаң, сен ушул максатыңа жетесиң деп. Ал эми кыял бул жетүүнүн жолу белгисиз. Адам Тартиби жок максат. Тартиби жок. Тартиби жок максат. Көпчүлүк ушундан адашат. Тартипти билбесе, максатка жетүүнүн тартибин билбесе, алдында турган максатта көзгө көрүнбөгөн кыялга айланып калат. Көгүлтүр кыялга айланып калат. Эгер адам менеджер болсо, башкаруучу болсо, өзүнүн жашоосунун башкаруучусу болсо, көзүнө көрүнбөгөн кыялды да максатка айландырып алат. Максат менен кыялдын айырмасы, кыял мээде, максат реалдуулукта. Айырмасы ушунда. Максатка жетсе болот, кыял менен жашап өтүп кетет адам. Кээде кыялын максат деп ойлойт. А сен ушул максатыңды же кыялыңды ойлонуп көрдүңбү? Десе айырмасы белгисиз, билбейт айырмасын. Дагы бир жолу кайталайбыз. Максат бул реалдуу, ишке аша турган, тартиптелген багыт. Көзгө, назарга тутулган бир чек. Реалдуу. Конкреттүү. Ордуңан турсаң, барсаң, колуңду сунсаң аласың. Ошол максат. Кыял реалдуулукта жок. Мээде гана. Анын эч кандай тартиби жок. Жөн эле жатып алып, жамбаштап жатсаң сонунда. Ошо кыял. Бирок устаз, кыялды деле орундатса болот да. Албетте. Адамдардын чебери эмне менен айырмаланат десе, кыялды максат кылып алат. Жанага жетет. Адамдардын печели эмне кылат десе, реалдуу максатты кыялга айландырып салат. Жана өмүрү жетпей өтүп кетет. Устаз, буга чейинки бир маектериңизде, өзүңүздүн лекцияларыңызда көргөм да, устаз, өзүңүз айткансыз, намаз окуйт, 5 убак намаз окуйт, ислам дининде мен алхамдулилlah түшүнөмүн, хидаят таптым деп жүрөт. Бирок сүйлөшө келсең, ар кандай проблемалар негизинде жашоодон максат эмне экендигин билбей чыгат.
деген жериңиз бар да устаз. Мындан уламдагы суроо пайда болот да устаз. Адам намаз окуса деле, бирок ушундай бир жолдо жүрсө деле жашоодо максатын билбеши мүмкүнбү? Мүмкүн. Мүмкүн. Себеби ал адам. Адам айтып атпайбызбы? Кыял менен максатты алмаштырып алуу аны түшүнүүдөн келип чыгат. Эми намаз эмненин белгиси десе, намаз ал адамдын Аллах субханаху ва тааланын туура жолунда экендигине далил. Намаз болгон ушуга далил, туура жолунда экендигине. Бирок ал байкуш ушул туура жолдо да каяка кетип атканын билбей жашап кетиши мүмкүн. Жашай берет туура жолдо эле, бирок каяка кетип атканын билбейт. Элдирбеп жашай берет. Намаз түркүгү болгон ислам дини максатты анык койгондор үчүн түшкөн дин. Максатты анык белгилегендер үчүн. Кимдир бирөөгө бейиш кыял болсо, ага бейиш кыял эмес. Ага максат, реалдуу максат. Жанага жетүүнүн жолу ушу ислам дини. Намаз ошонун бир түркүгү. Кайсыдыр бир байкуш намаз окуганы менен бейишти кыялында кармаса, демек ал максатты түшүнбөдү. Мен ошолорду айтам, бул байкуш намаз окуйт, такыбалыгы бар. Аллах бейишке чыгарсын. Бирок ошону мына жашоодо максат кылып жашаса, билесизби кандай утмак? Бул реалдуулук. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Рамазан 2016 телекөрсөтүүнү көрүп жатасыздар. Биздин маекке кошулсаңыздар болот. 91 70 70 номурларына түз эфирдебиз. Байланышка чыксаңыздар болот. Жана ошондой эле 88 50 кыска номурларына SMS аркылуу суроо жиберсеңиздер болот. Бүгүн биз устазыбыз Мыктыбек Арстанбек менен жашоодон максат деген теманын алкагында маекти баштадык. Албетте мен да кызыгып турам устаздан жашоодогу максатты билүүгө. Эгер ак жолдо ушул жашка чейин максатты билбесек, кандай жашоо болду? Максат эмне жашоодо? 2,5 миллиард мусулманга окшоп бейишке чыгуу деп айтат. Жашоодон максат баарыбыз эле айтабызбы? Аллах ыраазылыгын табуу депчи. Жолдон бир кемпир жетелеп өткөрүп койсоң да Аллах ыраазы. Ооба. Жолдун боюнда кечке жашасаң боло берет, өткөн кемпирлерди жолдон өткөрүп коюп. Аллах ыраазы. Устаз, туура айтасыз. Амалдар бар да, ошол амалдарды аткарсаң, Аллах Таала ыраазы болуп турган болсо, бейишке чыгарып кое берет. Бул деле максат. Бирок андай амалдар ар дайым эле боло бербейт. Же андай амалдарды кылганга адам ар дайым чамасы келе бербейт. Же чамасы келсе деле адамдын акылы жете бербейт дегендейчи. Мындан улам бир түшүн келип турат да, адам өзүнүн ошол жанагы жакшылык кыла турган сыпатын, адамдык сыпатын жашоодогу эреженин негизинде сактаган болсо, өзүнүн адамдыгын сактаган болсо, мына ушул жашоодон максат болсо деп ойлойм устаз. Көз айнекти эмне үчүн чыгарды? Жакшыраак көрүү үчүн. Көзү көрбөгөндөргө же начар көргөндөргө таасын анык көрсөтүү каражаты. Аллах субханаху ва таала адамды эмнеге жаратты? Өзүнө ибадат кылдыруу, өзүнө кулчулук кылдыруу максатында. Ооба. Муну кээбилер айтат, адамдар ыктыярдуу ибадат кылуусу важип болду деп. Мен айтам, жок, адам аргасыз ибадат кылуучу. Аллах ибадат кылуучу кылып жаратып койгон. Кандайча устаз? Аллах адамды башка макулукаттан айырмалап ибадат кылуучу кылып койду. Ибадат кылат адам. Аны өзү түшүнсө да, түшүнбөсө да ибадат кылат. Адамдар жана жиндер ибадат кылуучулар. Аллах субханаху ва таала Куранда ушуну айтат, котормосунда ибадат кылуу үчүн жараттым деп кыргызча бир аз копол которулган. Ибадат кылуучу кылып жараткан. Ибадат кылуучу. Кылуучу. Адамдын бир сыпаты же табияты. Табият, адамдын адамгерчилиги, ибадат көйлүгү. Ибадат көй болбосо ал адам болбойт. Ал же ит, же мышык, же динозавр, же фил, же билбейм, самолет, же троллейбус. Адам каалайбы, каалабайбы, ага жагабы, жакпайбы, ибадат кылуучу, кулдук кылуучу. Бирок эмнеге кулдук кылат? Бул башка маселе. Ал баары бир кулдук кылат. Ал намаз окубаса деле, бирок окубаса деле, кулдук деген эмне? Кулдук деген адам кайсыдыр бир нерседен өзүнүн муктаждыгын туят. Мисалы үчүн адам өлүмдөн көз каранды. Өлүмдү жеңе албайт. Муну эң келесоо да айтат. Өлөбүз бир күн деп айтат. Демек өлүмдү узарта албайт, адамдын карамагында эмес. Муну ар бир адам туят.
Адам энесин тандай албайт. Мен бул аялдан төрөлгүм келбейт, мен бул аялдан төрөлөм деп тандай албайт энесин. Адам убактысын да тандай албайт. Мен азыр төрөлгүм келбейт, мен 25 кылымдан кийин төрөлөйүн деп тандай албайт. Ал ыктыяр адамга берилген эмес. Мына ушуга окшогон адамдын ыктыярынан тышкаркы бийлик адамды баары бир сындырып турат. Ал өзүнөн кандайдыр бир улуу күч бар экендигин туят. Жана аны издейт. Аны кайсыдыр бири жаратылыш дейт, кайсыдыр бири Кудай дейт, кайсыдыр бири дагы бир нерсе дейт. Ар ким ар нерсени дейт, бирок ошону аздектейт. Ошо аздектөө Жоготкойдон коркот. Коркот байланышты жоготот. Ошол аздектөө сыйынуу деп аталат. Эгер ага табына баштаса, бул ритуал, жөрөлгө. Намаз бул табынуу, да? Зекет табынуу, ритуал. А ибадат деген кулдук, мына ошол табынып аткан затка көз карандылыкты билүү. Ибраим алейхисалам Куранда күндү карап айтты. Ушул Кудай экен бардыгынан күчтүү деди. Айды карады, күндү батырып ийди, ушул экен деди. Анан аягында келтирип, жок, айды да, күндү да батырып чыгарып аткан зат күчтүү экен. Мен ошону Раббым деп билем деди. Мааниси ушундай. Адам баары бир сыйынуучу. Адамды Аллах субханаху ва таала баары бир ибадат кылуучу кылып жаратты. Эми максат эмнеде адамдын? Жашоодон максат эмне? Аналсыз да мына бизде инстинкт бар, сыйынууга муктажбыз. Инстинктибиз бар. Каалайбызбы, каалабайбызбы, сыйынууга муктажбыз. Бирөө жарым садака берип аткан болсо, өмүрү садака берип көрбөгөн адамда бергиси келет. Мечиттин жанынан өтүп барып азанды укса токтоп калат. Уга элек адам. Адамдардын сыйынганын көрсө, жүрөгү ойноп кетет, сыйынгысы келет анда. Эмнеге? Ойноп кетти бай инстинкт. Эми ошол инстинкт кайра унутулуп калат. Кайра уктап калат. Кайра козуйт, кайра уктап калат. Бизде көпчүлүк намаз окугандар ыйманы солгунда бийиктеп турган ушу инстинкттин бир көтөрүлүп, бир козуп, бир уктап турганы. Ислам дини бул инстинктке коюлган дин эмес, бул акылга коюлган дин. Ошондуктан мусулмандарга мен айтам, мотивациянын кереги жок. Буларга хидаят берилгени, бул мотивация берилгени, бүттү. Жашоосунда максатын көрдү, бүттү. Эмне болгон максат? Эмне болгон максат? Максат Бул китептин түшүрүүдөн максат эмне? бул китепти түшүрүүдөн максат адамга багыт берүү. Каяка? Аллах Таала койгон максатка адамды жеткирүүдөгү багыт. Багыт. Муну жеткирүү кимге жүктөлдү? Муну жеткирүү пайгамбарларга жүктөлдү. Кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келди, пайгамбарыбыздан акыркы пайгамбар болгондон кийин бизге жүктөлдү. Бул китеп менен жашаган адамдарга, мусулмандарга жүктөлдү. Бул китепти жеткирүү мусулмандарга жүктөлдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мураскорлору алымдар, алардын артынан ээрчигендер мусулмандар. Мусулмандын жашоодо максаты бирөө гана. Бул жашоодо максаты бирөө гана. Динди жеткирүү. Субханалла. Башка максат жок. Байлыгы, бийлиги, мансабы, тууганчылыгы, жаштыгы, мүмкүнчүлүгү, өзгөчөлүгү, аны курчаган бүт ырыскысы динди жеткирүү үчүн иштеши керек. Мусулман ушуга жооп берет. Мусулман ушуга жооп берет. Тилекке каршы акыркы кезде ушул максатты бурбалайт. Сен жөн жашай бер, мусулман болуп жашай бер, жана сен ушул жашаганыңдын өзү даават. Сен жүрүш турушуң даават. Жүрүш турушуң даават. Сабырдуу бол. Пайгамбарыбыз сабырдуу болгон. Кечиримдүү бол. Пайгамбарыбыз кечирген. Жупуну бол. Пайгамбарыбыз жупуну болгон. Саясатка кийлигишпе. Жана сенин жашооңдун өзү үлгү. Динди ким жеткирет анда? Мунугу маселени биз түшүнүшүбүз керек. Эми динди кандай жеткирүү? Бул башка маселе. Бул даанышмандык. Муну да карайбыз. Муну да динден издейбиз, кандай жеткирүүнү. Чулкуп, коркутуп жеткиребизби? Же даанышмандык менен, сүйүү менен, мухаббат менен жеткиребизби? Бул башка маселе. Но максат мусулмандын жашоосунда бирөө. Ал динди жеткирүү. Динди жеткирүү. Устаз, ушул жерде бир мен түшүнгөн сыяктанып атам, бирок телегөрүштөрдө же менде деле дагы суроолор турат да, устаз. Адам эмне динди жеткирүү менен
адамдык сыпатын сактап калат, же болбосо динди жеткирүү менен адам эмнеге жетишет? Динди жеткирүү менен мусулмандык сыпатын сактап калат. Тамекини тыштагысы келген адам тыштай албайт эгерде каршы күрөшпөсө. Аракты тыштагысы келген адам жөн эле ичпей кое албайт эгерде аракка каршы күрөшпөсө. Күрөшүү деген эмне? Аракты жамандаш керек. Бул зыян. Тамекини жамандаш керек. Колунан келсе колу менен токтотуу керек. Колунан келбесе тили менен болбосо жок деген ошол жерден жаман көрүп чыгып кетүү керек. Бирок бул эң жана алсыздыгы. Өзүнүн эң алсыздыгы. Демек, мусулмандыгын сактап кала турган негизги иш караңгылык менен күрөшүүсү. Динди жеткирүү караңгылык менен күрөшүүнүн негизги усулу. Болбосо өзү караңгы бойдон кала берет. Эмне үчүн бүгүнкү күндө биз көп критика угабыз. Себеби чындыгында мусулмандар көп маселеде караңгыбыз. Убакытка өтө начар мамиле кылабыз. Шалакыбыз убакытка. Бирөөгө убада кылабыз, аткарбайбыз, барбайбыз. Телефон чалса, телефонду өчүрүп коебуз. Бир нерсени алсак, өз убактында бербейбиз. Мен карыз жөнүндө айтпай эле коеюн. Сөз бизге жөнөкөй эле оюн болуп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам доорунда 14 кылым мурда жапайы араб сөз бергенден коркчу, аткарууга туура келет деп. Бир эле сөз болбосо. Бир эле сөз. Ла иляха иллаллах деп кой десе, жок, аны айткандан кийин мен аткарууум керек деп сөз берген эмес. Ал сөздүн артында эмне турганын билген. Билген. Сөзүм өлгөнчө өзүм өлөм дейт. Тилекке каршы бүгүн мусулман үммөтү сөзгө өтө маанилүү, мындай маанисиз мамиле кылат. Сөзүнө көңүл да бурбайт. Сүйлөп кое берет. Ушак, бүгүн эң ушакчы эл болуп калдык. Алган маалымат булактарын карабайбыз. Биз үстүртөн ойлончу болуп калдык. Бизге бирөө бир нерсени айтып койсо, ошонун артынан кете беребиз. Изилденбейбиз. Изилденбейбиз. Илим деген нерсе де бизде ийиси да калбай калды. Дүйнөгө Аллах Субхану ва Тааланын табиатынан келип чыккан математиканы, физиканы, химияны, география, койчу бүт илимдерди астрономияны алып келген мусулмандар бүгүн өздөрү эчтеке билбейт. Аны светтик илим деп түшүнөт. Аны светтик илим деп түшүнөт. Бирок акыйкатында динге таандык илимдер ал. Динден келип чыккан илим. Динден келип чыккан. Динден 7 жашка чейин Бисмиллахир-рахманир-рахим, Алхамдулиллахи Rabbil аламин деген үйрөтөт балдарга. Аламдардын ээсине деп. Анан 7 жашынан баштап аламдардын ээси деген эмне экен деп бала илим изилдей баштайт. Бүт лабораториялар, изилдөө борборлордун баары медреселерде болгон. Канадыр. Эмнеге десе биз ушундай өзүбүзгө шалак болгон үчүн татыктуулугубузду жоготтук. Сахабалардан менмин деген байлар, менмин деген дөөлөт ээлери таасирленген. Суктанган сахабаларга. Бийлиги жок, эч нерсе жок. Бийлиги жок. Жупулу сахабалардын адебине, алардын туруктуулугуна, алардын дүйнө таанымындагы тунуктукка суктанган. Бүгүн мусулмандарга эмес, биз дини жок, дараты жокко суктанабыз. Тескери жок. Мунун бардыгы биз максатыбыздын жоктугу. Максатыбыздын көңүртүгү билбейбиз. Максатыбызды эмнеге билбейбиз? Себеби дин таратпайбыз. Дин таратпасак, демек караңгылык бизде кала берет. Дин таратуу менен караңгылыкты өзүбүздөн чыгарабыз. Устаз, ушу сөзүңүздү дагы кененирээк алып караганга аракет кылабыз. Бир СМС бар экен. Ассаламу алейкум устаз, сиз айткан болчуңуз адамдын максаты татыктуу жашоодо жашоо деп, аны түшүндүрүп бериңизчи деп суроо жолдогон экен телекөрүүчүбүз. Мусулмандын татыктуулугу, мен азыр айтып өттүм, сахабалардын татыктуулугу. Бийлик ээлери, дөөлөт ээлери суктанган. Бир сахаба жамак чапаны менен барып, Месирди ачып келди. Бир сахаба барып, Оманды ачып келди. Бир эле сахаба. Бир сахаба барып. Тажылуу падыша али белгисиз, сабатсыз, туугандары кууган, жаңы эле бир жума боло элек туугандары менен 10 жылга келишим түзгөн, өзүн пайгамбармын деп атаган бир арабтын бийлигине миңдеген төөлөргө жүктөгөн салыкты жөнөттү. Тажылуу падыша.
Mısır Mukavkız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 2 gün jönöttü. Darıgerin jönöttü. Kaptagan darı darmekleri jönöttü. Ha? Anın birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü ülendi. Mari Gıpten'e özge. Bir ele sahabanın aynen. Bir ele sahaba Musab ibn Umayr 18 yaşar bala Madina'nın İslam devleti ol koydu. 18 yaşta. 18 yaşta. Subhanallah. Musab ibn Umayr Madina'nı tüptedi. Yasrib eli öte kızık el. Cöğütlerдің borboru. Cöğütlerдің ilimi borboru. Anın tegereğinde Tabuk, Taym, Fadak cöğütlerдің bardığı Haybarдағы cöğütlerдің ilim alıp turgan. Buna oşol cöğütlerдің borborunda Musab ibn Umayr kelip 1 yılın içinde Ali belgisiz, tuğandары kılgan, savatsız adamды padişalıkka alып keletiren kılıp koydu eldi. Bir sahaba. Tatıktılık buna oşunda. El menen işteşti biliş, eldi jeteley biliş, ınandıra biliş. Emne menen? Allah'tan hakikati menen. Agresivdүүлük, çalamay, bettalamay, бұл мұсылманды sıfat емес. Татықтуулук буга ылайык жашоо. Ылайдан суу ичсе да татықтуулук менен ичүү керек. Рахмат устаз. Ассаламу алейкум. Агай, динди жеткирүүдөгү биринчи кадам эмне? Аллах разы болсун дейт. Динди жеткирүүдө биринчи кадам дуа. Эрте менен чыкканда, Аллахым, мен сенин диниңди тараткан чыктым. Жана бүгүн кимдер мени тарынтпасын, мен аларды кечирдим. Эрте менен. Эрте менен. Алдын ала кечирдим. Аллахым, жолумду кеңейт. Өзүң менин көзүм бол, өзүң менин кадамым бол, өзүң менин тиренчим бол. Өзүңдөн башкага мени муктаж кылба. Жана кечинде анда мурдарак пландаштыруу. Эртең кимге барам, эмнени сүйлөйм, ал адам кандай, ага эмнени көтөрө барайын. Аны менен уюштуруу керек жолугушууну. Муну уюштуруунун өзүнүн тартиптери бар. Эң биринчиси дуа, анан жолго аттанабыз. Анан кечинде кайтканда өзүбүздү эсеп кысап кылабыз. Бүгүн канча адамга жеткирдик? Кимиси менен мамиле уланууда, кимиси кандай мамиле кылды, кимисине туура жеткирдик, кимисинде кемчилигибиз бар. Кайсы нерсени билбейт экенбиз, кайсы нерсени үйрөнүшүбүз керек, ушулардын баарын эсеп кысап кылабыз. Анан кайра дуа кылып жатабыз. Күнү кечинде өзүңө эсеп бересиң. Күндө кечинде. Жатканда да жөн жатпайбыз, кечирип жатабыз. Кечирип жатабыз. Субханалла. Сөзсүз. Кечире албасак кантип уктайбыз, жүрөк оорго. Оор болуп калат. Даватчыны тарынтпаган адам болбойт. Бул ушундай бир дарыгер, коомдук дарыгер, даватчы. Бардык нерсени өзүнө алат. Анан кечирбесең уктай албайсың да. Рахмат устаз. Ардактуу телевизор, биздин маекедагы кошулсаңыздар болот. 91-70-70 номерларына түз эфир аркылуу байланыша аласыздар. Жана ошондой эле 88-50 кыска номерларына СМС аркылуу суроо жолдосоңуздар болот. Биз бүгүн устазыбыз Мыктыек Арстанбек менен жашоодогу максат тууралуу сүйлөшүүдөбүз. Устаз, динди жеткирүүдө жогоруда телекөрүүчүбүз айтты, биринчи кадам эмне деп айтты да. Эми жашоодо максатыбыз болуп аткандан кийин ошол динди жеткирүү тууралуу бир аз кенен токтолот окшойбуз устаз. Экинчи, үчүнчү кадамдар кандай? Өзү бул өзүнчө өз алдынча тема катары каралса жакшы болмок. Себеби бул динди жеткирүү бул өтө олуттуу маселе. Себеби мусулмандын жашоосунун максаты, маңызы дин жеткирүү дедик. Бул дин жеткирүүдө силер көчөдөн көрүнгөндү кармап алып, ла илаха иллаллах деп койчу. Ла илаха иллаллах деп койчу, деп коюу эмес. Бул өтө олуттуу маселе. Бул маселеде олуттуулукту кармоо үчүн биринчи кезекте дисциплина өзүңдө болуш керек. Өзүңдү тарбиялашың керек, тартиптешиң керек. Мен Мыктыек Арстанбек, билесиңер, дүйнөдөгү эң кемчилиги көп адам экенин билем. Аллах күбө. Мен өтө кемчилиги көп адам экенин билем. Күндө кемчилигимди эсептеп атып, жинди болуп кетем. Эртеси дагы кайталап коем билбей. Кээ бир жаңы кемчиликтерим пайда болот. Бир адамга жолго чыгып атып, жолдон кайтууга туура келет. Мен даяр эмес экенмин ал адамга сүйлөшүүгө. Кемчилигим көп. Караңгылык бар дагы эле. Мына ушул нерсе өзүнчө тартиптелүүсү керек. Ошон үчүн буга өзүнчө тема койгон. Берүү уштурушубуз керек. Өзүнчө Бул берүү убакыт жетпей калышы мүмкүн. Бул өзүнчө мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда менеджмент. Башкаруу. Өтө олуттуу, тартиптүү илими. Уюштуруу илими.
даават уюштуруу илими. Ал эми максат биз айттык, мусулман болуп туруп эртең менен кайра мусулман болуп көз жумуп кечинде уйкуга. Мына ошол уйкудан таң атканга чейин, көз жумгандан таң атканга чейин көзүң өтүп кетсе, мусулман болуп өтүп кетсең, ушул максат. Динден чыгып кетпей. Иманыңды сактап. Иманыңды сактап. Бул мына ушул менимче максат ушул болсо керек. Негизи максатты түшүндүрүү үчүн дагы бир талкууга бир маселе ташташка туура келет. Такыбалык деген маселе. Такыбалык эмне десе көп айтат, бул көп намаз окуган, көп ибадат кылган, навафилдерди, мындай айтканда, нафил амалдарды көп кылган адамды, Кудайдан корккон адамды такыба деп айтабыз, деп айтышат. Чындыгында ошондой. Такыба сөздүгүндө да менимче мааниси Кудайдан коркуу дегенди туюндурат. Бирок Кудайдан коркуу эмнени билдирет? Мен Кудайдан коркуп коеюнчу деп эле коркуп кое берсең болобу? Кичине 5 мүнөт убактым бар эле, мен Кудайдан коркуп коеюнчу деп эле коркуп берсе боло береби? Кудайды тааныбай туруп кандай коркосуң андан? Максатыңды билбей туруп кантип коркосуң андан? Такыбалык менимче бул жоопкерчилик. Жоопкер деген сөз турат да. Жоопкер, адам жооп берүүчү. Айдоочу жолдо унаа айдап баратат. Ал жоопкер. Эгерде эрежени бузса, мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери аны токтотуп, айып пул салышы мүмкүн. Айдоочулук укугун алып коюшу мүмкүн. Унаасын токтотуп коюшу мүмкүн. Мына ошондон коркуп, айдоочу жооптон коркуп, жоопкердүү мамиле менен айдайт. Мусулмандын да жоопкердүүлүгү Аллах алдында колунан келип туруп кылбай койгон иш үчүн жооп берүүдөн коркуп жашайт. Бүгүн мына ишти кылып коюу колдон келеби? Келет. Ошону кылбадыбы жооп берет. Мына ушундан коркуп жашоо, жооп берип калбайын деп коркуп жашоо, ошол такыбалык деп эсептелет. Демек бүгүн такыбалык жөн эле барып, эңкейиптен коюп намаз окуй берүү, балким такыбалык десек болот, бирок ошол эле учурда башка абзел маселе турат. Аны кылбасак биз жооп беребиз, колубуздан келет. Мына ошон үчүн жооп берүүдөн коркуу такыбалык дейт. Ошон үчүн Хазирети Умар түндөлөрү чыгып үй кыдырган. Абубакыр өзү кемпирлерди баккан. Эмнеге ушуга мен жооп берип калам деп. Хазирети Умар эмнеге ыйлайт? Мына жолго бир эшектин буту түшүп кетсе мен жооп берем деп. Себеби ал колунан келет ошол жолдо оңдобой койгондук үчүн жооп берип калам деп коркуп ыйлаган. Такыбалык ушу. Максат мына ушул такыбалык менен жашоо. Ушул татыктуулук жашоосу. Рахмат, Аллах разы болсун. Бизден угарман бар экен, телегөрүүчү бар экен. Биз сизди угатабыз, телегөрүүчү. Алло. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, эже. Саламатсыңарбы? Саламатчылык, сурооңузду жолдой бериңиз. Мыктыбек, суроо эмес, меники сунуш. Угатабыз, эже. Мыктыбек балам, ушул долбооруң үчүн жараткан сага ыраазы болсун. Ушул берүүнү аян мисалы аян эмесин каналын бул Кыргызстандын баары көрө албайт экен да. Ошон үчүн ушуну бир ЛТРга дагы көрсөтүп койсоңор, же болбосо тиги радиого дагы бир убакытты белгилеп чыгарып койсоңор, ушу баардыгы укса жакшы болот эле деген ниет да. Рахмат. Рахмат сага. Сизге да. Аллах разы болсун. Мен түшүнөм сиздин жүрөгүңүздөгү эл үчүн болгон кам. Мен түшүнөм бул жүрөктү. Аллах сизге разы болсун. Бирок тилекке каршы медиа мейкиндикте, телевизиондук, радио мейкиндигинде биз алыбыз жок. Мына иштейбиз деп турган нанды да алдырып коюп жүрөбүз. Ошондуктан аларга биздин тишибиз өтпөйт го. Тетирисинче силер телегөрүүчүлөрдүн укугу көбүрөөк. Бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Талап кылсаңыздар, балким мен болбосо башка бирөөсүн чыгарар. Негизи эми салык төлөөчүлөрдүн эсебинен багылып аткан мамлекеттик массалык маалымат каражаттары элдин мүдөөсүн аткарууга милдеттүү деп эсептейм. Албетте мамлекеттик көзөмөл менен кандайдыр бир
рецензия менен чыгып сүйлөсө болот, Муктубек болбосо башка бирөө, бирок дин тууралуу маалымат берилиш керек деп ойлойм. Рахмат устаз, Аллах разы болсун. Биздин СМС билдирүү келген экен, исламдын көз карашы боюнча капырдын максаты эмне дейт? Аллах разы болсун. Исламдын көз карашы деп биз Куран жана сүннөттө айтылган маалыматтарды айта алабыз да. Куран жана сүннөттө капырлар жөнүндө өтө көп айтылган. Алардын табияты, алардын кыла турган кылыктары, алардын мусулмандарга көрсөткөн зомбулуктары, бул ушул Куран түшкөн күндөн баштап, алгачкы аятта түшкөндөн баштап, кыяматка чейинки караңгылык менен нур ортосундагы күрөштүн мыйзам ченемдүүлүгү. Мусулман мындай иш кылса, капыр мындай жооп берет. Капыр дегенimiz динбезер, динсиз адам. Динсиздик, караңгылык. Ислам мындай кадамга барса, караңгылык мындай жооп кайтарат. Бул мыйзам ченемдүүлүк, технология. Жашоо технологиясы. Анын баарын түшүндүрүү үчүн биз студияга алымдарды чыгарып, алар ошо далилдер менен сүйлөйт. Алардын айтканда биз чегине кирбей эле коелу, бирок мен өзүмдүн түшүнүгүмдө, мен деле ошол Куран сүннөттөн алып түшүнгөн түшүнүгүм, капырдын жашоосу бул жашоо. Максаты бул жашоодун жыргалы. Жөнөкөй эле логикалык тыянак. Анткени ал акыретке ишенбейт. Ал акыретке ишенбейт, жана муногу жашоодо жыргап алыш керек. Бардыгы ушул жашоо. Ал үчүн чыныгы жашоо ушул. Жана капырдын дүйнө таанымы акыйкат бул кол менен сезилген, адамдын сезим органдарына туюлган нерсени гана акыйкат деп эсептейт. Акыйкат бул практика деп айтат. Ошо барбы демек бул бар, жокпу демек жок. Бейишиң барбы, колума урунабы? Урунбайт демек жок. Кудайың кана? Жок. Мен көрбөй атам аны. Аны менен талаша берсек сөз көп. Бирок негизги дүйнө таанымы ушундай. Ошон үчүн биз капырлык жөнүндө көп эскертебиз. Мусулмандарды да көп эскертебиз. Эгерде мусулмандын жашоосунда анын алган багыты акырет болбосо, муногу жашоо гана болуп калса, бул коркунучтуу. Бул капырлык менен ооруп калуу. Биз эми айта албайбыз сен капырсың деп. Кудай сактасын, биз бирөөнүн капыр деп айтуудан алыспыз. Ошон үчүн биз жалпылап капырлык деп айтабыз. Караңгылык, динсиздик бул муногу жашоого байлануу. Акырет ойлонбоо. Акырет үчүн деп жөн эле айтып коюу. Жөн эле ошо акырет үчүн жашап атам дейт да, бирок кыстап келгенде мынау жашоону тандап алат. Ошол негизги белгиси. Ошон үчүн капырлыктын максаты мыногу жашоонун жыргалы. Ошол жашоодо жетишип алыш керек. Калганын Кудай билет деп айтат. Рахмат, сөз, Аллах разы болсун. Устаз, адатта сиз фих маселелерине жооп бербейм деп айтасыз. Анткени туура түшүнүш керек, бул ар бир өзүнүн адиси болот. Бирок фих маселесине анча деле жандаша бербеген бир суроо бар экен. Мен намаз окуйм, жолукка киргениме 1 жыл болуп калды. Күйөөмө жакпай баратат, эмне кылсам болот? Жетсем күнөөбү дейт. Өз максатына күрөшүү керек го. Күрөшүү керек. Бул жашоо мен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир сөзү менен жооп берет элем. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мааниси ушундай сөзүнүн: мен бул жашоодогу бир дарактын көлөкөсүнө отуруп эс алып жолоосун улап кетүүчү жолоочумун дейт. Бул жашоо бир дарактын көлөкөсүндөй эле. Көз ачып жумганча өтүп кете турган жашоо. Ошон үчүн бул жашоону биз жалган дейбиз. Мындай тез өтүп кеткендиги үчүн. Жана бул жашоодо биз ала турган негизги түшүм акыретте жашай турган, бейишке ала турган билет. Мына ошонун камын көрүш керек. Биз бу жерде кандайдыр бир кеңеш берүүдөн алыспыз. Но бир гана кеңеш беребиз. Сиз бейишке чыгышыңыз керек. Жолун табышыңыз керек. Бизде бир ушундай жетишпегендик бар. Дароо эле көзгө көрүнүп турган жолун кармайт да, күйөөң менен ажырашышың керек. Жок, мен айтам, тетирисинче ажырашпаңыз. Күйөөңүзгө даават кылыңыз. Биринчи ошол динди жеткириңиз. Ал балдарыңыздын атасы. Аны ийге келтириңиз. Эркек бар бир аялдан көз каранды. Аялдын мээримине муктаж бары бир. Аялдын колунан тамак жейт бары бир. Дуа кылыңыз, ибадатыңызда бекем болуңуз. Биринчи өзүңүзгө далилдеңиз. Ушу жолук сизге керекпи? Аялдар биринчи өзүнө далилдеш керек. Мага ушу жолук керекпи, керек эмеспи? Эгер чындап эле ушу өзүнө керек деп чечсе, анан күйөөңүзгө далилдеңиз эми. Ушул жолук сизге керек.
Күйөөңүзгө далилдегенден кийин коомуңузга далилдейсиз. Мага бул жолук керек. Мен Кыргыз Республикасынын бир жаранымын. Мен активдүү жаранымын. Мен кылмышкер эмесмин, кыянатчы эмесмин. Ушул элдин бир кызымын. Болгону бул жолук мага керек. Кечириңиздер, ушу жолугума тийбеңиздер. Коомуңузду ынандыргандан кийин Аллахыңызга далилдешиңиз керек. Аллахым, мен ушул жолук менен өлтүрөм. Мага керек ушул жолук. Мен бул жолуксуз элестете албайм акыретимди. Деп Аллахыңызга далилдейсиз, анан сиз утасыз. Биринчи эле сыноодон төп этип кулап түшсөңүз, анда демек сиз жолукка али татыктуу эмессиз. Али жолук сизге эрте келип калган. Ушундай да. Мен мындай деп ойлогум келбейт. Мен тетирисинче Аллах сизге белек жиберген, эми сиз ошону өзүңүзгө далилдеп кармап калыңыз. Устаз, бул сыноолордагы адамга берилген бир өзү белек. Жашоонун өзү сыноо. Жашоонун өзү сыноо. Бул сыноону көбү чындап жашоо деп эсептеп алат да. Чындап жашоо деп эсептеп алат, а чындыгында бул сыноо. Сыноо бул сооп табып калууга берилген мүмкүнчүлүк десек деле болот. Жок. Адамдыгын далилдөө үчүн. Айбан эмес, бул адам. Адамдыгын далилдөө үчүн сыноо. Адам Кудай менен адам. Кудай болбосо адам эмес. Мен чынын айтам, бул сөзүмө жооп берем. Биз азыр ушундай доорго адамды Кудай жараткандыгын тан албаска арга жок азыр. Адамды Кудай жараткандыгын тан албаска арга жок азыр. Кудай жараттыбы? Муну тан алабызбы? Демек, биз ошо жараткан жаратуучубузду тан алсак адамбыз. Тан албасак кандай адамбыз? Демек, мында бир акыл калчай турган сүйлөшөбүз Устаз дагы. Биз азыр кечирип кой рубрикасы болгон турат. Жакут Сыдыков кесиптешибиз атайын кечирип кой рубрикасын Бишкек шаары боюнча кыдырып жасап жүрөт. Анда эмесе ошол рубрикага чогуу көңүл бурсак. Биз Ош базарынан сыртка да чыгып калдык. Эмесе сөз баштайбыз. Эжеке, сүйлөшүп берип койбойсуз бир аз? Кыргыз элиңизди Рамазан айы менен куттуктап койбойсузбу? Келиңиз жардамдашып коелу. Кечирип кой деген рубрика тартып жүргөнбүз. Ыйык Рамазан айында бири-бирибизден кечирим сурашыбыз керек экен да. Анан кимди таарынтып алсак эстеп көрбөйлүбү эжекелер? Апабызды же жезделерибизди же байкелерибизди таарынтып алган болсок, эмне деп таарынттык, ошону эстеп бир кечирим сурап койсок сонун болгон турат. Эстей аласызбы? Эжеке, атыңыз ким? Айымкан. Айымкан эже. Ушу бирөөнү таарынткандай болуп турасыз. Эстеп көрбөйсүзбү? Таарынткан эмесмин эчкимди. Кечирим сурай турган адамыңыз жокпу? Кечирим сурай турган адамдарым бар эми. Кечирип койсун, ушу ороз айында кечиримдүү болоюк, бири-бирибизди кечиришейик. Эгер таарынткан болсок, анан ушу кыргыз элимди ороз айы менен куттуктаймын. Орозолор кабыл болсун, баарыбыздын орозобуз кабыл болсун. Рахмат. Айымкан эже, жолуңуздан кармап койдук, окшойт. Сизге дагы чоң рахмат. Тапкан ташканыңыз берекелүү болсун. Орозо кармадыңызбы? Орозоңуз кабыл болсун эжеке, рахмат. Вакыттар дагы өз аягына жетип бара жатат. Андыктан ардактуу биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөр, устазыбызга суроо берип калыңыздар. Өзүңүздөр түшүнбөй жүргөн маселе, ушул биз сүйлөшүп аткан теманын алкагында болсо, ошондой маселелер, албетте бизге 91 70 70 номер аркылуу байланышка чыгыңыздар жана жооп алыңыздар. Мен дагы кызыгып турам, устаздан дагы илимини чогуу пайдалансак. Устаз, жогоруда айттыңыз, адам ээси менен адам дедиңиз да, устаз. Эгер анын ээси болбой турган болсо, ал адам эмес. Кандай түшүнсөк болот? Ушуга бир багыт берип койсоңуз, устаз. Чыңгыз Айтматовдун бир сөзүн мен окугам. Көп айтам ушул сөздү. Күндө адам болуп жашоо кыйын дейт ал киши. Мен ким кандай түшүнөт билбейм, мага катуу таасир берди да ушул сөз. Күндө адам болуп жашоо кыйын экен. Бул деген күндө автобуска чыксаң ордуңан туруп бирөөгө орун бер.
бирөөнүн жүгүн көтөрүшүп кой деген сөз болбосо керек. Күндө адам болуп жашоо, адамгерчилик менен жашоо, адам жашоосунда жашоо бул Кудай менен деп мен ушундай чечмеледим. Эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар. Мааниси ушундай. Итте мусулманга сабак бар дейт. Пайгамбарыбыз хадиси бар ушундай. Хадиси бар. Субханалла. Дагы бир алымдын сөзүн уккам, иттен бир 20-дан ашык фазилетин тапкан да. Анан мен да кызыгып отуруп байкадым. И мен да итте кээ бир биз үйрөнө турган нерселерди байкадым. Ит эч качан ээсин сатпайт экен. Эч качан ээсине тарынбайт экен. Дайым ээсинин бергенине ынанат экен. Шүгүр кылат. Шүгүр кылат, каниет кылат. Ээсин көргөнгө куштар экен. Дайым ээсин көргүсү келип, ээси азыр тепкилеп салса да, мынтип колун неме кылса чуркап келе берет экен. Кечиримдүү болот экен ээсине. Ээси жаман көргөндө ит да жаман көрөт экен. Ээси жакшы көргөндө жакшы көрөт экен. Ээсинин жакындарын тим эле өзүнүн жакынындай коргойт. Ээсине болушат экен. Ээсине бирөө жаман көз менен караса, ага ырылдап, аны жакын жолотпойт ээсине. Ит ээси менен ит болот экен. Ошону коргоп, ошо кызмат кылуу менен ит болот экен. Ээсинен кетип калса, же ээси бир жака барып ыргытып ийсе, ээсиз калса, ит иттик кылбай коет экен. Баягы кайрат жок. Жок, баягы чоң Кавказ деген иттер деле көчөдө кичинекей бала таш менен урса кетип калат. Ал ит эмес. Иттик кылбай баштат. Иттик кылбай койду. Ага бирөө келип, мен сенин ээңмин, давай мына жерде жашайсың, мен сага оокат берем десе, кайра иттиги жанданат, кайра ошол ээсине кызмат кыла баштайт. Ит иттик кылышы үчүн ээлүү болуш керек экен. Адам адамдык кылыш үчүн андай ээси болуш керек. Жок деген итчелик. Кээ бир иттер бар, ээсин жоготсо куса болуп өлүп калат. Хатико. Адам кудайсыз кантип жашап жүрөт? Тентип жүргөн иттей. Капа болбосун. Байлыгы да бар жогу бар, ушу бардык нерсеси бар, бирок жүрөктө кыжалаттык да, ал адамгерчилик болбой атат. Ал сыйынайын дейт, каяка сыйынат? Бир апарып бияка чокундуруп койду, бир апарып бияка чокундуруп койду, бир апарып бияка тоңкойтуп койду, бир барып бияка эңкейтип койду. Чыныгы өзүнүн нээси, жаратуучусу менен мамилеси жок. Билбейт, ким менин нээм, кайсы тообу, ташпы, суубу, күмбү, ким издеп жүрүп кыжалат жүрөгү. Бул өтө оор. Аны адамсың десең адаммын дейт, мушташып кетет. Керек болсо мен имандуу адаммын дейт, ансыз келгенсиң. Адамдын адамдыгы Раббысы менен сүйлөшө алгандыгы. Анын бергенине каниет кылуу, аны менен жолугушууга умтулуу, ага ыраазы болуу, анын динин коргоо, анын сүйүктүүлөрүн сүйүү, анын жек көргөндөрүн жек көрүү, анын сүйүктүүлөрүнө болушуу, коргоо аларды, ээсине жакындашууга умтулуу. Күтүү аны менен болгон жолугушууду. Качан мен Раббыма жолугам? Куса болуу аны менен. Ага, куса болуу. Сагынуу. Мына ушул адамдын белгиси болуш керек. Адамгерчиликтин белгиси ушул болуш керек. Балдарын тарбиялоо ошого. Оокатты алдына койсо, ушуну жиберген жаратуучубузга, ырыскы берүүчүбүзгө ыраазылык кылалы. Мына тамакты карап кой. Тамак адамдын оозуна чейин эч кандай айырмасы жок. Айырмасы жок. Даам билинбейт. Даам билинбейт. Кекиртектен өткөндөн кийин да даамы жок. Ооздун ичинде ашып барсаң 10 секунд чайнайсың. Ушул учурдагы даам гана тамакка баа берет. Бири $1000, бири 10 тыйын. Ушул даам үчүн. Бирок бул чыныгы баасы эмес да. Чыныгы баасы ушул даамды татып атып, ушуну жараткан Раббыма шүгүр дейиш керек. Бир тиштем нандын оозго, даамга келиш үчүн бүт аалам иштейт. Бүт аалам иштейт бир тиштем нан үчүн. Субханалла. Ушуну чайнап аткан адам анын акысын төлөп койду эле бүттү, төлөдүм эмес. Аны ушунун оозуна алып келген Раббысы карап турат. Кана мен алып келген бүт ааламды иштеттим ушул нанды ушунун оозуна кириш үчүн. Эмне дейт экен деп карап турат.
Раббым сага шүгүр ушуну бергениңе десе акысы берилет. Ушуна аят болсо керек, баягы көзү көрүнбөгөн планеталарды адам рызкысы үчүн жараттым дегенде бир. Бүт аламдар адам үчүн. Бүт аламдар адам үчүн. Демек адам, качан адам Раббысынын ан үчүн кылган ар бир жакшылыгы, нематын сезип, ага ыраазы болгонду билсе адам. Жана ага татыктуу мамиле кылса. Ага татыктуу мамиле кылуу Раббысынын буйругун аткаруу. Жана мына ушул буйрукту аткарууга башкаларды да үндөө. Ушул мусулманчылыкты актоо. Устаз, биз темабызга дагы жандашсак да, бизде дагы бир 10 мүнөт эле калыптыр, устаз. Динди жеткирүү менен адам эмнелерди табышы мүмкүн? Мен мисал айткым келип атат да, устаз. Мен ушул динди тереңирээк түшүнүп баштагандан бери, эгер кайсы бир маселени билгим келсе, же ошол маселени изилдеп атсам, ошо изилдеп аткан маселемди башка бирөөгө айтып берсем, жакшы түшүнөт экен, устаз. Мугалимдер, бизде мектепте мугалимдер эмнеге 20-30 жылдан бери сабак берип жүрөт, бирок илгерки эмени эстеп, бекем эстеткен десе, алар жыл сайын ошол нерсени кайра-кайта айта берип, өзүндө бекем сиңирип алыптыр да, устаз. Менде ушундай түшүнүк пайда болуп атат, эгер адам дин жөнүндө көп айта турган болсо, динди элине түшүндүрүүгө аракет кылдырган болсо, демек ал динин өзү көбүрөөк түшүнүп баштай берет. Ушундай, устаз? Куран өзү кайталоо. Куранды карасаңыздар, бир аят көп жерде кайталанат. Бир аят кайталана берет, сөздөр кайталана берет. Албетте ар бир аяттарда өзүнчө бир мааниге ээ болуп келет, бирок кайталана берет. Адам кайталоо менен жашоочу макулук. Аллах ушундай жаратты. Адам бирөөгө айтса, анан өзү үйрөнө турган макулук. Бирөөгө айтса, анан өзү үйрөнөт. Муну даватта бир усул бар да. Дават кылуу деген көп ойлойт да. Ошо мен азыр ушул туура суроо болду. Көп ойлойт, бул дин жеткирүү, мага динди таңуулап атат, динди мага жеткирип атат. А чындыгында дин жеткирүү деген сөз өзүнө жеткирүү. Мен сага айтам, өзүм түшүнөм ушуну. Сага айтам, сага айтып атып өзүм түшүнөм. Динди мен бирөөгө жеткиргендей болуп көрүнөм сырттан, бирок чындыгында өзүмө жеткирем. Өзүмдүн турмушума киргизем динди. Эмнеге? Себеби мен өзүмдүн турмушума дин кирсе, мен кутулам. Өзүмдүн турмушумда дин болса. А динди жеткирменче өзүмө кирбейт экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, ошо Куранда да ушул аят бар. Мааниси ушундай: эгерде аларда билим болуп, мааниси ушундай, алар аны башка бирөөлөргө, же болбосо мага амал кылбаса, чоң китептерди жүктөгөн эшектей дейт. Бул илим алып, бирок илимине амал кылбагандар. Кантип адам илим алып, ага амал кылбай калат десе, аны жеткирбесе, өзү түшүнбөдү. Ал бирөөгө айтпады, өзү түшүнбөдү. Демек, дин жеткирүү дегенибиз маанавий маанисинде өзүбүзгө жеткирүү. Бирөөгө айтабыз, ал кааласа пайдаланат, кааласа бизди урат, кемсинтет. Ал анын иши. Биз ага жооп бербейбиз. Бирок ага айтууда, ага жеткирүүдө өзүбүзгө жетет, өзү кайтат. И өзүбүзгө отурат. Бизде телегөрүүчү бар экен. Алло, телегөрүүчү, сизди угуп атабыз. Алло. Бизден алыстап кетти окшойт угарманыбыз. 91-70-70 номуруна кайрадан байланышка чыкканга аракет жасап көрүңүздөр. Бүгүн биз устазыбыз Мыктык Арстанбек менен жашоодогу максат деген теманын алкагында маектешүүдөбүз. Жана ошондой эле 8850 кыска номуруна СМС жиберип жооп алсаңыздар дагы болот. Устаз, бизде болжолдуу түрдө 6 мүнөт бар экен, устаз. Бүгүн баягы көп учурда айтып калабыз, журналисттер аябай кызыгып баштаганда сөздүн белине тебесиңер, мындай бир дардым айта албай калам деп чыксаңыз, ушундай бир мүмкүнчүлүк берели, устаз. Бүгүнкү теманы жакшы кылып жыйынтыктай берсең, устаз. Бүгүн да күн аягына чыкты. Жаңы күн башталды. Хасан ал-Басри деген ушундай бир көсөм алым айтып өттү. Ар бир күн көтөрүлгөндө адам баласына айтат экен. Эй адам баласы, мен бүгүн чыктым. Менден бүгүн пайдаланып кал. Мени кыяматка чейин кайра көрбөйсүң деп. Ар бир күн. Бир аздан кийин күн чыгат. Жана ал күн бизге жаңы мүмкүнчүлүктү берет. Биз аны кандай иштетебиз?
Биз ал берилген мүмкүнчүлүктү уктайбызбы? Бирөөгө кыянаттык кылабызбы? Жамандык кылабызбы? Урлук кылабызбы? Тонойбузбу? Кандай иш кылсак да жамандыгын өзүбүз көрөбүз. Бизден башка эч ким жамандыгын көрбөйт. Бир караганда бирөөгө жамандык кылып аткандайбыз, бирок өзүбүзгө ошол жамандык. Же ошол эле мүмкүнчүлүктү биз бирөөгө жардам беребизби? Үйүн тургузабызбы? Же жөн эле жолдон өткөрүшүп коебузбу? Же алкыш айтабызбы? Же бир нерсеге үйрөтөбүзбү? Жакшылыгын өзүбүз көрөбүз. Бир караганда ага жакшылык кылып аткандай көрүнгөнү менен өзүбүзгө жакшылык ошол. Демек, ушул учурдан баштап берилип аткан мүмкүнчүлүктү туура иштетип калуу биздин негизги максатыбыз. Каяктан билебиз аны канткенде туура иштетебиз? Аны бизге туура жол көрсөтөт. Ошондуктан айтат, бул китепка эч кандай шубхасыз худан лил муттакин, Кудайдан корккондор үчүн туура жол. Ошол жерден билебиз бүгүнкү күндө кандай иштетебиз. Анын үстүнө азыр айлардын төрөсү Рамазан кылынган иштердин бардыгы эселеп берилчү ай. Эселеп берилчү ай. Бул күндөр уктаган менимче жөнөкөй эле мунарадан караганда да кылмыш. Жөнөкөй эле мунарадан караганда да кылмыш. Аламдардын нээси рызкысын, берекесин чачсагы, биз комурукта жатсак. Буну ким кечирет? Өзүбүз да кечире албайбыз кийин акыретте. Эмнеге уктадым мен? Эмнеге ойготуп койбодум деп ар кимге асылабыз го? Кудай сактасын. Ошондуктан мен өтүнөрүм, биздин элден айланса болот. Биздин өзгөчөлүгүбүз бар. Биз тарыхта канчалаган элдер кырылды, тарых бетинен өчтү. Биз сакталып келатабыз, менимче ошо өзгөчөлүгүбүздөн. Алхамдулилля. Ал эмне болгон өзгөчөлүк? Буну дагы тарых айтар. Бирок мен сезем, биздин өз алдыбызда максатыбызды сезе билгендигибиз өзгөчөлүгүбүз болсо керек. Мындан жазбашыбыз керек. Келечек муунга адамгерчилигин сактап калууну өткөрүп беришибиз керек. Буга ар бир күн маанилүү. Ар бир күн маанилүү. Бүгүн чыгып кимге кандай мээнет кылабыз, кимге кандай түшүндүрөбүз, эртеңки күн ошондон көз каранды. Биздин күнүбүз. Акырет түбөлүк. Түбөлүк. Түбөлүктү элестетүү кыйын. Аягы жок. Аягы жок. Мунагу жашоо чектелген. Мунагу жашоодогу биздин ар бир секундада кылган ишибиз түбөлүктүн канча убактысына бизге жемиш болуп берет. Бир секундада кылган ишибиз түбөлүктүн канча убактысына жемиш болуп берет. Бул секунданын баасы ушул. Бир ишибиз түбөлүктүүлүктүн бул жыл санагына салганда миллион жылга тете соопко ылайык болсо, бир секунда ошончо баалуу. Аны биз уктап өткөрүп койсок, бир эмес, биз канча миллиондон секунданы уктап өткөрүп коебуз. Акыретке канча бизге мөмө боло турган убакыт каражатын биз жөн эле өткөрүп коюп атабыз да. Бул ысырапкордук. Бул максатсыздык. Аллах субханаху ва таала өзү айтат, мааниси ушундай. Убактысы жок туруп талтаңдап жашаган адамды карап таң калам дейт. Убакыт бизге тиешелүү эмес, Аллахка тиешелүү. Биз аны пайдаланып калуучубуз. Пайдаланып калбай эле, эртең акыретте эмнени колдонобуз? Эмнени жейбиз, эмне менен жашайбыз? Кайсы валюта менен? Бул биздин соопторубуз. Эгин зарыбыз. Ал каяка кетти? Биз аны уктап койдук. Же жаман нерсе менен өткөрдүк. Балким утулушка иштетебиз. Жок. Мен суранычым, биз ар бир көз ирмемди акыретте канча бир убакытка жете турган азык үчүн иштетишибиз керек. Жана мен ушул иште силерге тилектешмин. Рахмат, устаз, Аллах разы болсун. Устаз, сизден бир нерсени билгим келип турат. Буюрса эми орозонун калган бөлүгүн ушундай таризде, тагыраак айтканда сиздин кели берүүңүздүн негизинде өткөрө алабызбы, устаз, иншалла? Аллах буйурса. Маанайлар кандай дейм? Аллах буйурган. Эми бул жагына тоофик берсе, Аллах өмүр берсе, күч кубат берсе, эгер ушундай туруктуулук турса жашоодо, иншалла. Иншалла. Аллах разы болсун, устаз.
Ардактуу телегөчтөр, сиздер Аян телеканалындагы Рамазан 2016 долбоорун көрдүңүздөр. Албетте бүгүн биз кандайдыр деңгээлде ушул темалардын алкагында, сөз болгон темалардын алкагында пайдалуу маалымат бере алсак, устаз айткандай ошо берүү менен бирге өзүбүз дагы өздөштүрө алсак, бул берүүгө койгон максатыбызга жеттик. Албетте бүгүнкүсүнө алдыда дагы көптөгөн берүүлөрүбүз бар, көптөгөн иштер бар, көптөгөн телекөрсөтүүлөр бар, кыла турган иштер көп. Андыктан ардактуу телегөчтөр, биз менен бирге болуңуздар, бизге дуа кылып туруңуздар, жалпы мусулман үммөтүнө дуа кылып туруңуздар. Аян телеканалы Рамазанга арнаган берүүлөрүн дагы улантат. Ошол эле учурда биздин дагы кызматташкан тараптар Ала Тоо колбасасы, Дил азык басма үй жана Бонжур кондитердик азыктары дагы биз менен кызматташып турган кез, албетте алардын адалдыгы тастыкталган. Ардактуу телегөчтөр, биз телекөрсөтүүбүздү жыйынтыктабайбыз. Алдыда Умар ибн Хаттаб тууралуу тартылган, ислам тарыхындагы эң бюджети чоң, өтө сапаттуу тартканга аракет кылынган фильм турат, телесериал турат. Ошону чогуу көрөлү, чогуу ибарат алалы. Эмки эфирге чейин Аллах таала баарыбызды сак саламат кылсын. Ассаламу алейкум.